бир оңдосоңор болот деп атты. Ошону айтып атат. Артка кетип туруп кайра күүлөнүп өтпөйсүңөрбү деп. Дагы бир суроо келиптир. Ошол жанагы чет өлкөдөгү мекендешибизген 64-91 менен аяктаган абонент. Адахан Мадумаровдун жер сатканга чоң салымы бар дешет. Ошол чынбы, ачык айта аласызбы деген суроо экен. Мен ушул жана саясатчылар ар кандай бир кызыкчылыктар үчүн да бирин каралап, анан бирин чыккынчыга теңегенде маданияттуулуктун дагы абердин дагы чегинен чыгып кеткенде караманча каршымын. Анан ушул Мадумаровду тиги жер саткан дегенге мен деги эле кошулбайм. Анткени эми чын эле да төбөбүздө, баарыбызда төбөбүздө Кудай карап турат да. Ошо киши колу таза адамдардын бири. Чын эле, чынында эле мээрим ошондой. Баягы бийликте канча жүрдү? 10-20 жылда 4 жолку депутат, 3 жолку, 5 жолку депутат болду. Андан кийин госсекретарь болду. Ал жакта жүрдү, бул жакта жүрдү. Бирок колу таза да. Анан ошо киши барып эле кантып эле барып эле ме койгула, жерибизди алып койгула деп теги сатып ийсин. А жерде бир документтерде ката кеткен, бирок ал ката кеткенди аны саясий ката деп коет. Ал керек болсо ал жерде президенттер гана чечет ал маселени. Саясий катаны кетирсе ошо президенттер кетирген. Дагы бир чет өлкөдөгү мекендеши суроо бериптир, ошону берип анан кийин жыйынтыктайлык. 35-48 менен аяктаган абонент экен. Саламатсызбы, урматтуу журналист, айым суранчы, эмнеге эле ушул мурунку депутат